Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бул видео болсо Россиянын жарандыгы бар, ВНЖсы бар жана РВПсы бар, бирок айдоочу күбөлүгү Кыргызстандыкы болгон жарандар үчүн 2024-жылдын жаз айында баарыбызга белгилүү болгондой, силерге да маалымат бергенбиз. Ар бир Россияда ВНЖ, РВП жана жарандыгы бар чет элдик жарандар айдоочу күбөлүгүндөгү орустардын Орусиянын айдоочу күбөлүгүнө алмаштырыш жөнүндө буйрук чыккан. Ошол буйрук жазында 2025 токтойт. Эгерде кимде ким ошол машинени кыргыз айдоочу күбөлүк менен айдап жүргөн болсо, анда ал жаранды айып пул салынат, 15 000 рубльдан ашык айып пул салынат экен. Ошон үчүн чет элдик жарандарга сөзсүз түрдө ВНЖ болсо, РВПС болсо жана Россиянын жарандыгы болсо, бекер эле айдоочу күбөлүктү экзамени жок, алмаштырып алыңыздар. Азыр ушундай мүмкүнчүлүк бар. Жаздан баштап, март-апрелден баштап, ошо ким алмаштырбаса, алардын бүт баарына айып пул сала баштайт. Ошол боюнча дагы эскерте кетели, кулаңарга күмүш сырга видеону болсо ошо жарандыгы бар биздин мекендештерге бөлүшүп коюңуздар, жетсин, маалымат жетсин. Урматтуу мекендештер, жарнама катары айтып кетели, мекендештерди колдоо боюнча, ишкер мекендештерди. Эгерде Кыргызстанга жүк жөнөтөм десеңиздер, документ жөнөтөм десеңиздер, дары дармек жөнөтөм десеңиздер, бир күндө алып барчу уюм бар, Осман Экспресс уюму 600 рубльдан баштап алат, Кыргызстандын ар бир булуң бурчуна жеткизип берет. Волгоградский проспектте 1-выходта, телефон номери +7 903 146 0003, Осман Экспресс уюму. Жаңылыктар болсо айтып турабыз, сак саламатта болуңуздар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер.